Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Кыргызстанда жогорку билим тууралуу диплом маселеси менен мамлекеттин жетекчилик кызматындагылардын башка өлкөлөр менен жолугушууларында кол койгон протоколдору дээрлик ар бир кыргызстандыктын оозунда айтылып жаткан сөзгө айланып отурат. Билгени дагы, билбегени дагы жакында Казакстандагы кырдаалда аскердик эл аралык эксперттерди сүйлөп жаткандар, андан мурда шайлоодогу маселеге байланыштуу IT айдиси катары сүйлөп жаткандар, андан мурдалары коронавирус жаңыдан келгенде вирусолог эксперт катары сүйлөп жаткандын баары бүгүн эми протоколдор жана дипломдор боюнча экспертке айланды да калды. Кызыгы дал ушундай эксперт болуп жүрүп элдин алдына чыга калып, күн сайын ар кандай темаларда түшүнүк берип жүргөн, анын артынан парламентке гендердик баланстын негизинде гана алган добушу өтө аз экенине карабастан депутат болуп калган кызыбыздын өзүнүн диплому мыйзамсыз, жалган жашыктардын коштоосунда алынганы тергөө тарабынан ачыкталып калды. Ал эми элдин баары чала сабат, караңгы, маңкурт деп эсептеп келген, элдин көзүнө болушунча ыймандуу, мыйзамды өтө сыйлаган, күнү түнү кыргыз элинин бир кадам жери үчүн жанын күйдүрүп, өзүн кыргыз элинин эң улуу инсандарынын катарына кошуп алып жүргөн партия лидери болсо, 2009 жылы Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин башчысы болуп турганда Тажикстанга бара калып, тажик тарап менен макулдашып, келишип, анан акырында протоколго жөн эле кол коюп койгон болуп чыкты. Өзүн кыйын сезгендерибиздин бири жөн эле тийиштүү мыйзамдын талаптарын аткарбай эле диплом алып алган болсо, экинчиси жөн эле протоколго кол коюп койгону албетте жакшы көрүнүш эмес. Алардын тили менен айтканда, учурдагы бул эки депутатыбыздын сабатсыздыгынын жана керемет жалганчылыгынын күнөөсүн түк мойнуна албаган адамдар экенин көрсөтүп тургандай. Эгер булардын диплому таза болуп, башка бирөөнүн диплому ушундай чырлуу болгондо барбы? Күн алыс чукул кайрылуу жасай берип, Facebook'a чыгып алып, айгай сала берип, бир туруп хадистерди пайдаланып, бир туруп Куран аяттарын пайдаланып, бир туруп жомокторду, бир туруп анекдотторду пайдаланып, элге куу эле концерт коюшмак. Бирок өздөрүнө келгенде андай болбойт. Дайым күнөөнү башка бирөөгө оодаруу боюнча алдына адам салбаган ушундай саясатчыларыбыздын бар экени да биздин кыргыз элинин жетишкендиги деп кабыл алуудан башка арга жок. Эми мунун баарына тергөө жана андан кийин сот гана так чечимин чыгара алат. Туура, Кыргызстанда жогорку билими тууралуу дипломду өзү сабактарга катышпай жүрүп, сырттан окуп, экзамендерин акчага бүтүрүп жүрүп, диплом алган адамдар аз эместиги анык. Буга байланыштуу эми Кыргызстандагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин баарынын дипломдору жана чет өлкөнүн жарандыгы барбы жоктугу тууралуу текшерүү тапшырмасын президент Садыр Жапаров УКМКга берди. Алдыңкы 3 айдын ичинде бүт баарын текшерип чыгып, тийиштүү мыйзамдуу чаралар көрүлмөкчү. Ал эми депутат Орозайым Нарматованын диплому болсо жокко чыгып, анын негизинде депутаттык мандатын да кайтарып алуу чечими кабыл алынды. Бул жерде кыскача айтканда, Орозайым Нарматова Жалал Абад мамлекеттик университетинин журналистика адистигинин 3 курсуна отуруу үчүн Москвада окуган колледждин дипломун негиз кылган. Ошонун негизинде 3 курска отурган. Бирок анын өздүк делосунда Москвадагы колледжди бүттү деген дипломдун копиясы жок болуп чыккан. Мейли копиясы жоголуп калгандыр же өзүңүз айткандай кимдир бирөө алып койгондур. Анда азыр өзүңүз ошол колледждин дипломун көрсөтүңүз десе, ал дипломун көрсөтө албай жатканы тергөөдөн маалымдалды. Колледждин диплому жок болгондон кийин автоматтык түрдө анын жамууга кабыл алынышы жокко жыгары түшүнүктүү. Тергөө учурунда Нарматова окудум деген Москвадагы колледжге суроо талап жөнөтүлүп, анын чындап эле ошол жерде окуган, окубаганын тактап жатканы айтылды. Андан сырткары, Жагуда окуп жатканда 9-10 семестрде 2015-2016 жылдары Кыргызстандын аймагында болгон эместиги аныкталган. Анан Кыргызстанда жок адам кантип Жалал Абадка келип экзамен тапшырдыңыз деген суроого Нарматова жооп берүүдөн баш тартканын тергөөчү БШК жыйынында ачыктады. Кыскасы, Орозайым Нарматова да мен Москвадагы колледжде окуганмын, мына группалаштарым, мына дипломум, мына мугалимдерим деп сүрөттөрүн жарыялап, элге өзүнүн жалганчы эместигин далилдөөгө толук мүмкүнчүлүгү бар эмеспи?
Социалдык тармактарга баары бир нерсени жазып, серепчилик кылып жаткан адамдын, президентке чейин акыл үйрөтүп отурган адамдын кантип ушуга акылы жетпей жатат деп сиз дагы ойлоп жатсаңыз керек. Балким андай далилдер жок болуп жаткандыгы үчүн БШКнын чечимине нааразы болуп, сотко кайрылбай турганын айткандан кийин депутат Нарматованы туура түшүнүп, анын жеке чечимине каршы чыгыштын албетте кажети жок. Кыздын 40 чачы улуу деп элибиз жөн жерден айткан эмес го. Эми Орозайым Нарматованы шылдыңдап, анын үстүнөн болор-болбос сөздөрдү сүйлөп, табалап, анын сезимдери менен ойногондун эч кандай зарылчылыгы жок эмеспи. Элдин баарына акыл үйрөтүп жаткан лидери бул кызга да туура жол көрсөтүп, кызым, мыйзамды сакташыбыз керек, антип диплом алган болбойт деп керемет акылынан бөлүшүп койсо болмок. Же атайын ушинтип жаш кыздын тагдыры менен ойнодубу, эми аны Кудай билет. Эми 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин секретары болуп турган Адахан Мадымаров тарабынан кол коюлган протокол боюнча 1-2 ооз сөз. Протокол эч нерсени чечпейт. Анын мыйзамдуу күчү жок. Аны ажатканага алып барып колдонуп койсоңор деле болот деген таризде Адахан Кимсанбаевич түшүндүрмө берип келет. Элестетиңиз. Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин секретары, Тажикстандын Коопсуздук кеңешинин секретары менен расмий түрдө жолугуп, сүйлөшүүлөрдү, макулдашууларды жүргүзүп, кыргыз жерин Тажикстандан 49 жылга ижарага алууга макул болгонун тастыктап, протоколго кол коюп жатат дагы, анан эми ал кагазын ажатканага колдонгула деп жатат. Анда өтө сабаттуу болгон Мадымаров мырза ошол протоколдун бир пунктуна бул кагаз расмий мамлекеттик жетекчилердин макулдашуусунун протоколу эмес, бул болгону дааратканага колдонула турган эле документ деп киргизип койбойт беле. Албетте мындай болбойт. Анткени ал жерде эки мамлекеттин жөн эле клоун артисттери эмес, Коопсуздук кеңештеринин башчылары барып кол койгон. Кыргызстан тарапко өз жерин бирөөгө бербейбиз деп Мадымаровдун ал чечимин тааныбай келет. Бирок Тажикстан болсо толугу менен ал документти олуттуу кабыл алып, мыйзамдуу жетекчинин мыйзамдуу документке койгон колу катары мамиле кылары турган сөздө. Мадымаров барып жөн эле кол коюп кое турган оюнчук эмес болчу да. Болгондо дагы 275 метр аймакты Тажик тараптан Кыргыз тарап 49 жылга ижарага символикалык түрдө $1 алат деп, Кыргыздын жерин Тажик тарапка карматып коюунун өзү акмакчылык эмеспи? Андай документке жөн эле кол коюп коюуга болобу? Кыргыздын жерин кантип башка мамлекетке берип жаткан документке жөн эле кол коюп коет. Андай кылып тамашалашып дагы кол коюуга мүмкүн эмес го. Мейли, ал документ ошол кездери парламентке келип, ратификациядан өткөн жок. Бирок парламентке келип, ратификациядан өтүп, президент кол коюп салганда кандай болот эле? Каркыра, өзөнгө куш, көлдүн жээгиндеги пансионаттар сыяктуу эле өтүп кете берет эле да. Анткени Каркыра деле дал ушул Мадымаровдун төрагалыгы астында парламентте ратификацияланганын элдин баары билет. Ошончо гектарлаган жайлоолорду Казакстанга өткөрүп берген кишилер үчүн Баткендеги 275 метр аймакты Тажикстанга өткөрүп берүү кеп экен. Бул жагынан алып караганда, балким 275 метрди Тажик тарапка өткөрүп берүү операциясы болгону акырына чыкпай калгандыр. Ошол кездеги сабаттуу жетекчи ордунда иштеп турганда, балким бул иш да акырына чыгып, бүтүн Кыргызстаныбыздын лейлек бөлүгү анклавга айланып калышы толук мүмкүн эле. Бизди ошондо Кудай гана сактаган тура. Эми мунун баарына мыйзамдуу чара көрүлүп, ойду келди кол коюп жүргөндөр жоопко тартылып, Тажик тараптагы ал протоколду тааныбай, башынан келишим сүйлөшүүлөр жүрмөйүнчө бул маселе ачык бойдон тура берет сыягы. Ал эми жергиликтүү кыз-келиндерди тажик аскерлери чечиндирип, текшерип, азап тозок болуп жатканда барып мен ошол протоколго кол коюп чечкенмин. Мен бул ишиме сыймыктанамын деп отурган азаматка Баткендеги жергиликтүү элдер жообун бергенин көрдүк. Кыргыз жерин бирөөгө берүүгө макул болуп кол койгонуна сыймыктанган саясатчы ушул Кыргызстанда гана болсо керек. Анан андай адамдын ширин сөздөрүнө ишенип, пир тутуп, айга күнгө теңеп алгандар дагы бир гана биздин өлкөдө гана болсо керек деп ойлойсуң киши. Башка элдер андай адамдарды чыккынчы катары кабыл алып,
катуу жаза беришет эмеспи? Саламатта калыңыз.